Буга чейин Ички иштер министрлиги чүйдөн 2 өспүрүм, ал эми Бишкекте 11 жаштагы Асель Төрөбекова жоголгондугун маалымдап чыгышкан эле. Бүгүн жогорку кеңеште соңку убактарда балдардын жоголушу көбөйүп жаткандыгын айтып, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары көтөрүп чыгышты. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт өкүлү, эми ата-энесинин, жакын туугандарынын кайгысын баары түшүнүп турабыз. Ушуну премьер-министр жеке көзөмөлгө алса, бир мындай үлгү кылып, ошону аягына чыгарып, Ички иштер министрин саат сайын, күн сайын сурап, ушуну аягына чыгарып, бир тапканга аракетин кылса, мен ойлойм, бул жалпы ушул жаман ойду болгон кылмышкерлерге болобу бир сабак болот эле чоң. Мирлан Исакбаев жакшы көтөрүп кетти. Акыркы мезгилде жаш балдардын жоголгон фактылары көбөйүп кетти. Өкмөтүбүз, биздин өкмөт, укук коргоо органдары эмне уктап атабызбы? Бир кандайдыр бир жыйынтык болуш керек да. Жыйнап жетекчилерди кандай иш-чара көрөбүз деген бир уюштуруу маселе жагын карабасаңар болбойт, Ашылбек Майдонович. Бирок Бишкекте 3 күн мурда дайынсыз жоголгон 11 жаштагы Асель Төрөбекованын сөөгү табылгандыгы маалым болду. Аны Чоң Чүй каналынан куткаруучулар алып чыгышкан. Эл өкүлдөрү жаш өспүрүм балдардын дайынсыз жоголгон учурлары көп болуп жаткандыктан муну өкмөт тезинен колго алышын талап кылышты. Мындан тышкары парламенттин бүгүнкү жыйынында Кытай мамлекети Кыргызстандын мөмө жемиштерин алууга даяр экендигин, бул өкмөттүк деңгээлде чечилишин күтүп жаткандыгы маалым болду. Анткени айрым министрликтер буга жолтоо болуп жатыптыр. Бул юстиция министрлиги, анан каржы министрлиги өздөрүнүн каршы пикирлерин көрсөтүп атыптыр да. Бул деген туура эмес. Бул канчалаган биздин кыргыздын багбандарына душмандык кылып атат. Ал эми эл өкүлү Мирлан Бакиров өлкө боюнча сел жер көчкү жүрүү коркунучу сакталып жаткандыгын айтты. Мен өзүм да Базокорун районуна барып кыдырып көрүп келдим. Ал жерде Арсланбап айыл өкмөтүндө Жарадар айылында 30 үй бүлө кооптуу аймакта турат. Токойдун ичинен жер көчүп, бир үйдү жараскыл акыбалга алып келди. Ал үй бүлө азырында көчөдө калды. Ошол эле Могол айыл өкмөтүнө Улачы айылында МЧС министри өзү баш болуп барды. Могол айыл өкмөтүнүн Чкалов айылына өтүүчү көпүрө боюнча маселе өкмөт тарабынан тез арада колго алына турган бул жер маселеси, трансформация маселеси. Депутат Тынчтык Шайназаров жол кырсыгынан каза болгондордун саны көбөйүп жаткандыгын, патрулдук милиция мас абалындагы айдоочуларды кармап, сотко өткөрүп жатса, алар акча үмүт кылып, ишти карабай жаткандыгын сындады. Бул күтүп атат. Акча берсе, разводить этсе, анан кайра правасын кайтарып берсем депчи. 16-жылы 11251 факт аныкталып атат ГАИ кызматкерлери тарабынан. Алар бардыгы ушул материалдарды жиберип атат. Биздин урматтуу сотубуз болгону 3000 айдоочунун айдоо күбөлүгүн жокко чыгарып атат. 5000 жакын кайра штраф, 1450 азыркы күндө кароодо. Кыргызстанда жол кырсыктарынан жылына 65 адам каза болот. Анын көбү мас абалында айдаган айдоочулардан болуп жатат. Андыктан бул маселени эл өкүлдөрү коопсуздук кеңешинин деңгээлинде карап, өкмөт башчысын көзөмөлдүккө алуусун талап кылышты. Иззат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.